Assalamu алейкум замандаштар, кутмандуу кушуа көңүлдүү күнүңүздөр менен биринчиден барыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Эгерде кимдеги орозо кармаган болсо, орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ыйык күнү биз Келечек Турак Жай кооперативи өз ишибиз уланып жаткан учуру. Ал эми бүгүнкү күндө дагы биздин бир мүчөбүз ушул кабаттуу үйлөрдөн үй алган экен. Аны кантип алгандыгы туурасында кененирээк баарлашып көрөлү. Саламатсызбы канекей? Кутман күнүңүз менен. Анан десе ассаламу алейкум, Ке, учураш. Аты ким балаңыздын? Рамазан. Рамазан, ой, сонун турбайбы? Биз Келечек Турак Жай кооперативинен келдик. Ошол жаңы үйүңүз кут болсун, канекей. Атайын ушул куттуктап, ушул үйүңүз менен бир таанышып коелу деп келип отурабыз. Анда эмесе, мына канекей үйүңүз менен бир сыйра таанышып алсак, Кана жүрсөңүз, өзүңүз көрсөтсөңүз. Бул ошондо кайсы комнат болуп калат? Спальня. Бул жатакана, родительский спальня. Bizde fakat детский болот. Канча квадрат метр болуп калат ушундай үйүңүз? 52 квадрат метр. Ошондо үйүңүз канча бөлмөлүү болуп атат? 2 бөлмөлүү. Бул өзүнчө балкондору да бар экен. Эки жактан. Анан кийинки комнатаны да көрсөк, тиги зал окшойт. Бул кладовка, Бул жак зал. Бул жерде өзүнчө балкондар турбайбы, Эки жагында тең балкон бар, Жакшы. Сонун экен, бияктан көрүнүшү да жакшы экен. Ошондо канчанчы этажда турасыңар? 3-чү этаж, Канекей, канча балаңыз бар? 3 балам бар. Эң улусу? Улус 8-де 2 класс болуп калды. 2 класс. Эң кичүүсү бул. Эң кичүүсү бул. Аты ким? Рамазан. Рамазан. Сонун аты бар экен. Өзүңөр койгонсуңарбы? Ооба, Рамазанда төрөлгөн. Мына азыр ыйык Рамазан айы. Канчага чыгып калды? 9-майда 2 чат. Өмүрүн берсин, Акыл эстүү, имандуу, атына заты жарашкан жигит болуп чоңойсун. Анын үстүнө ыйык Рамазан айыда келип, аты да Рамазан экен. Аябай жакшы бир күндө келген экенбиз. Эми канекей, үй жөнүндө сүйлөшө берсек, ошондо силердин үйүңөр кайсы районго карап калат? Ошону айта кетсеңиз. Бул кайсы райондосуңар? Ленинский районго карайт. Ленинский районго. Ошо Ош базарга жакын, атайын Ош базарда иштеген үчүн Ош базарга жакын. Жумушуңар да Ош базардабы? Эмне жумуш кыласыңар? Күйөөм Ош базарда жумушка. Ош базарда иштейсиз. Сиз балдар менен үйдө элесиз? Мен балдар менен үйдө. Жакшы. Эң негизи сен балага жакшы тарбия берүү бул ата энеден деп коет. Сизге да рахмат ушундай балдар карап атканыңызга. Анан бул үйүңүздүн аянтчасы канча квадрат метр болуп калат? 52 квадрат метр. 52. Канча миллионго турду? Канча миллионго сатып алдыңыздар? 37 миң долларда. Сом менен болгондо? Сом менен болгондо 3 миллион 200 миңге жакын болуп калды. Ошо Келечек Турак Жай кооперативине мүчө болуп кирип катталып алдыңыздар да, Ооба. Биз башында ишенбей анча жүрдүк, биринчи барбай. Болбой деп. Ооба, болбой деп, анан кийин рисковать этип барды. Ошондо барып үйлүү болдуңуздар, Ооба, пока биз өзүбүз үй таап, именно ошо Ошский районунан карап тапкыча дагы 4 ай жүрдүк, үй таппай. Негизи үй издеш кыйын да. Үй тапсак акчасы келишпей, акчасы келишсе үй жакпай. Ошо. Ошондо сиздер азыр айына канчадан төлөп кала атасыздар? Айына 12 төлөйт болуш керек. 12 миңден, 12 миң. Кооперативге. Ооба. Жакшы. Негизи үйүңүздөр ушу алган деле ремонт менен экен да, Ооба, ушу ремонт менен болчу. Өзүңөргө жакты, эң негизгиси. Өзгө жакты. Келип эле жашадык. Мынакей эң негизгиси ушул баягы өзүңдүн башында калкалаган бир үйүң болсо абдан жакшы деп коет эмеспи? Эмне болсо да өзүңдүн үйүң болгон жакшы да. Ошондон дагы бир жолу Келечек Турак Жай кооперативинин атынан сиздерди дагы ушул куттуктайбыз. Ушул үйүңөр майлуу сүттүү болсун. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар, канчалык бут кирсе кут кирет дейт. Ушул куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун. Эми байке өзүңүз да болсо жаш болмок экен, жумушка байланыштуу, шартка байланыштуу жумушта деп атасыз. Бирок ошондой болсо да өзүңүз так маалыматтарды бердиңиз. Дайыма ушул жакшылыктарда гана жакшы тилек менен гана жолугуп жүрө берели. Дайыма ушул ийгиликтер болсун. Дагы бир жолу ушул үйүңөр кут болсун, Рахмат. Рахмат сиздерге.